Сабактын экинчи бөлүгү сезим жана эмоция. Сезим жана эмоция жөнүндө бир аз маалымат бере кетсем, анткени биз эмне үчүн балдар бизге таарынат, эмне үчүн балдар бизге капа болот? Бул таарынынганы, капа болгону канчалык деңгээлде маанилүү? Ошону так билиш үчүн сезим жана эмоцияны билип алганыбыз бир аз жакшыраак. Балким сиздер билетирсиздер, жакшы эле түшүнөтүрсүздөр. Ошон да сиздерге бир аз маалымат бере кетким келет. Анткени бала тарбиясында апанын эмоциялары, сезимдери өтө маанилүү. Ошондой эле баланын дагы келечекте ийгиликтүү, бактылуу болушу сезим жана эмоциясын так билгенден мындай билүү, ажырата билүүсү өтө бактылуу болушуна, ийгиликтүү болушуна өтө көз каранды. Мындайча айтканда, тиешеси бар болгондугу үчүн бул сабактын экинчи бөлүгүндө ушул теманы кошуп жатам. Эми сезим жана эмоция дейт. Сезим бул ички жан дүйнөнүн абалы. Эмоция анын сезимге карата берген жообу же реакциясы. Мындайча айтканда, сизге жолдошуңуз кандайдыр бир сөз айтты, мисалы үчүн тамактын тузу ачылып калыптыр деген сөз айтты, ал сизге жакпады, сиздин сезимиңиз ооруп кетти, жараланды. Анан сиз ошого карата капа болгон түрүңүздү көрсөтсөңүз, же болбосо ачууланган абалыңызды көрсөтсөңүз, бул сиздин эмоцияңыз. Эми эгерде бала тарбиясында дагы, мисалы үчүн, балдарыбыз бизге кандайдыр бир жакпаган аракеттерди жасайт, биз ошого карата эмоциябызды көрсөтөбүз, кыйкырабыз, бакырабыз. Ошондой эле дагы эмне, балдарыбыз дагы, мисалы үчүн, биздин кандайдыр бир иш аракеттерибизди, сүйлөгөн сөздөрүбүздү жактырбайт, чек арасы бузулган учурда алардын дагы сезимдери жараланат, анан ошого жараша эмоциясын көрсөтүп, алар бизге таарынып жатат. Эми эгерде сезим негизи узак жашайт экен, сезим узак жашап, эмоция кыска жашап, экөө параллель бир учурда, экөө параллель жашайт экен, экөө бир деп түшүнүүгө болбойт. Мисалы үчүн, сиз жанагы эле ошол күйөөңүздүн баягы тамактын тузу ачылып калыптыр деген сөзүнө унчукпай кое турган болсоңуз, сизге жакпады, бирок унчукпай кое турган болсоңуз, бул узак убакытка чейин эмоцияңызды басып, жашырып жүрө беришиңиз мүмкүн. Балким жылдап жашырып жүрө беришиңиз мүмкүн. Же болбосо балаңыздын эртеден кечке телефон көрүп отурганын же сизге жардам бербегенине сизге жакпайт, бирок сиз унчукпай коюшуңуз мүмкүн. Балким бир жума, балким бир ай өзүңүздү карманышыңыз мүмкүн. Бирок бир күн болбосо бир күн жарыласыз да, катуу кыйкырасыз. Сен мени чарчап жүрсөм, мени аябайсың, сен чоңоюп калсаң да өзүңдү ойлоп ойноп отура бересиң, апаңды түшүнбөйсүң деп ар кандай баягы күнөөлөгөн, айыптаган, наалыган сөздөр менен балдарыбызды урушуп кетишибиз мүмкүн. Ал эми болсо күйөөбүзгө ошол баягы тамактын тузу ачылып калыптыр десе, биз эмоциябызды жаап жашырып, ушул сыяктуу майда болбос нерселерге эмоциябыз, сезимдерибизди жашырып жүрө бере турган болсок, бир күн менин байпагым таппай атам десе, качан болсо ушул нерсеңди менен сурайсың, ордундап турат го, жакшыраак карабайсың деп кыйкырып жиберишибиз мүмкүн. Албетте бул учурда күйөөбүз дагы өзүбүзгө жараша жоопту берет. Бул эмне үчүн ошол болбогон байпага кыйкырып бердик, же болбосо балдар эмне үчүн бир күн эле бакырып кыйкырып балдарды, сен мага жардам бербейсиң, кечке телефон көрөсүң деп урушканыбыздын себеби, биз буга чейин ошол нерсеге карата сразу реакция берип, сразу моментинде айтпаганыбыздын натыйжасы да. Мындайча айтканда, тамактын тузу ачылып калыптыр деген учурда биз эмне дешибиз керек эле? Ооба, мен ар дайым тамакты силерге жасап келе жатам, ар дайым мындай ар дайым чын дилден жасайм, таттуу болушуна аракет кылам, бирок канчалык аракет кылсам дагы дайыма эле бирдей болуп кала бербейт экен. Ушул сөзүм менин ушунчалык эртеден кечке же болбосо берип жасаган тамагым ушундай кылгандыгы үчүн, кечке жасаган аракетимди жокко чыгаргандыгым үчүн менин көңүлүм ооруп калды деген сыяктуу сөздөр менен айтканыбызда биз эмоциябызды көзөмөлдөй алабыз, башкара алабыз жана албетте бул жай жакшынакай айтканыбызда чоң урушту жаратпайт. Макул, же болбосо кеңесте жакшылап көңүл боор деген, же болбосо мен деле курсагым ачты эле, же болбосо
билесиң мага тамак жакпайт, болбосо ден соолугума зыян деген жоопту айтып, маселени убагында кичинекей мезгилинде чече алабыз. Ошондой эле балдарыбызды мисалы үчүн биз чарчап келип, биз эртең кечки жумуштар менен алек болуп балдарыбыз болсо телефон көрүп отура бере турган болсо, ошол моментте эле кел, мен бүгүн чарчап турам, мага жардам беришиңди суранам, же болбосо сен өзүң милдеттериңди аткарып койчу, ошол да мага жардам болот эле деген сөздөрүбүздү айтканыбызда биз балабызга карата ашыкча эмоциялар топтолбойт, чыңалбайт жана бир күн болбосо бир күн кыйкырып, бакырып, урушка жеткирбей, маселени убагында майда кезинде чече алат экенбиз да. Ал эми эгерде эмоциялар көтөрүлүп кеткенде, мисалы үчүн эмоциялар топтолуп, сезимдер топтолуп кеткенде, ушунчалык чоң болуп, бомба дейбизби, ушундай жарылганда эмне болот? Аны градусник сыяктуу эмоциянын дагы өзүнүн дагы көрсөткүчтөрү болот экен да. Кичинекей мезгилинде биз эмоциябызды контролдой алабыз, чоң уруш чыгарбай маселени чече алабыз, өзүбүздү көзөмөлдөй алабыз, башкара алабыз. Ал эми эмоция күчтүү чыңалган абалга жеткенде биз өзүбүздү башкара албай калабыз, контролдой албай калабыз. Бул учурда чоң уруш чыгып кетиши мүмкүн. Ахмет, урушпай ойногула, ыйлатпа балам. Сеники. Кичине ыйлатпа, бөлүп кой, майли, майли, токпор. Андан кийинкиси ошол кандай болсо дагы биз балдарыбызды жакшы көрөбүз, балдарыбызды сөзсүз түрдө жакшы көрөбүз, бирок балдарыбыздын терс жүрүм турумдарына урушуп калган учурларыбыз болот. Демек, өспүрүм курактагы балдар биз урушуп койгондугубуз үчүн алар апа мени жакшы көрбөйт окшойт. Ахмет, ыйлабагыла. Демек, урушуп койгон учурубузда балдар мени жакшы көрбөйт экен апам деп ойлоп калышат экен да. Демек, биз кандай болгон күндө дагы балабызга ар дайым мен сени жакшы көрөм деп айтып турсак, алар бизди урушкан учурларыбыз болобу, кайсы учур болбосун биздин жакшы көрөрүбүздү билип турушу керек. Андан кийин эгерде баланын сезимдерин чыгаруусун тыя турган болсок, мисалы үчүн ыйлаба, Ахмет эшикти ачып кой, мага караң болуп калды. Сезимдерин чыгаруусуна тыйып кое турган болсок, ыйлаба, оозуңду жаап, эркек балдар ыйланга болбойт, тарынганга болбойт, сага ким коюптур ыйлаганды, мага былтыңдабачы, ушул кепетеңди мага көрсөтпөчү дей турган сөздөрдү айта турган болсок, сезимдерин жашыра берген, сезимдерин ката берген балдарда сөзсүз түрдө невроз сыяктуу оорулар, же болбосо психосоматикалык оорулар пайда болушу ыктымал экен. Анткени пайда болгон сезим, пайда болгон эмоция эч жака кетпейт экен, ал сөзсүз түрдө чыгыш керек. Мисалы үчүн оор басырык адамдарды билебиз, спокойный оор басырык дейбиз да, алар бир күн болбосо бир күн ушунчалык катуу жарылат, анын жооштон жоон чыгат, жооштун жарылганынан корк деген сөздөр бар го. Демек, алар эмоциясын жаап жашырып жүрө бергендер. Же болбосо биз кандайдыр бир нерсеге чочуйбуз, таң калабыз, сүйүнөбүз, күлөбүз, булар убагында чыгат. Ошондой эле негативдүү сезимдер дагы, таарынуу, ачуулануу, жек көрүү, ошондой негативдүү эмоциялар деле сөзсүз түрдө убагында чыгып турушу керек экен. Эгерде балдарда ошо психосоматикалык оорулар же невроз сыяктуу оорулар пайда болбой калган күнүндө деле балдардын мүнөзү түнт болуп, чоңойгондо элдер менен мамиле кыла албаган, мындайча айтканда адамдар менен мамиле кыла албаган, же болбосо өзүнө сүйүктүү жар же күйөө же аял таба албай калган, же күйөөсү менен же аялы менен жакшы мамиле кыла албаган сапаттарды жаратып алышыбыз мүмкүн экен. Демек, баланын сезимдерин жабуу өтө баланын чоң жашоосунда зыян алып келе алабыз жана учурунда дагы невроз, психосоматикалык оорулардын башталышына себеп болуп калышы мүмкүн экен. Жана башында айтып өттүм, сезимдер айтылбаса күчтүү эмоцияны жаратат, бала бомба болуп жарылат. Негизи эле адам баласы сезимдерин жашырып жүрө берсек, бир күн болбосо бир күн бомба сыяктуу чоң уруш чыгарабыз, скандал кылабыз, жарылабыз. Андан кийин күчтүү эмоция качан чыгат? Албетте, чек аралар тепселе бергенде, чек аралар убагында корголбогондо, чек арасы тепселегенде басынып чыдап жүрө берген учурда бир күн болбосо бир күн жарылат. Ошондой эле баланын сезимдери игнор боло бергенде, баланын сезимдерине биз ыйлай бербечи,
таарына бербейчи, эмне эле болуп атасың, эмне эле коркуп атасың деген сыяктуу сезимдерин биз жокко чыгарып маани бере бербеген учурубузда балдарда бир күн болбосо бир күн катуу бизге ачууланып, тополоң кылып, бизге кыйкырып, бакырып, үйдөн качып кетип же үйдөн чыгып кетип, же болбосо терс топко барып кошулуп, жаман топтогу балдарга барып кошулуп, зыян адаттарды жасап, ошондой эле кимдир бирөөлөрдү алсыздарды барып мектепте классташтарын ууруп, аларды ыйлатып болсо дагы же башкалар менен мышташып болсо дагы ички негативдүү эмоцияларын сырттан болсо дагы балдар чыгарып алышат экен. Демек, эмоция, сезим маселесине олуттуу карашыбыз зарыл. Эми эмоциябызды кантип башкарабыз? Мисалы, негизи эле биз бала тарбиясында сезимдерибизди өзүбүз так билишибиз керек экен да. Тилекке каршы биздин кыргыз менталитетинде сезим, эмоция деген түшүнүктөр анчейин маанилүү болбостон, ата энелердин алдында, мисалы үчүн мен дагы ушул күнгө чейин ата энем алдында сезимдеримди жакшы чыгара албаймын да. Мен мурдагы абалымды билбеймин. Кичи жакында эле ата энемдер менен апам атам болуп бир кино көрүп калдык. Кино аябагандай кайгылуу, трагедиялуу аяктады. Мен аябагандай сезимталмын да, анан ошол кинодо ушунчалык могул жериме тоолуп буулуп калдым да. Бирок көзүмө бир аз жаш чыгат, ошол көз жашымды мындай арчып ыйламагандай, билдирбегендей абалда кылып отурдум. Сезимдеримди чыгара алган жокмун. Биздин бала тарбия, биздин менталитеттин бала тарбиялоо стилинде көбүнчө баланы жакшы көргөнүбүздү жашырабыз, айтпайбыз, бекитебиз. Ата эненин алдында же болбосо кайын журттун алдында балдарыбызды эркелете албайбыз, же болбосо ыйлабачы, оозуңду жапчы, таарынбачы, мындай былтыйбачы, гаршогуңа тур, үйдө турат гаршогуң деп баягы балдардын сезимдерин жокко чыгарып тарбиялайбыз жана сен капа болуп калдыңбы, күнөөлүү сезип атасыңбы, таарынтасыңбы деген сөздөрдү деги эле колдонбойбуз да. Ал эми ушул түшүнүктөр бизге келе баштады. Эми көпчүлүк апалар өзүбүз деле сезимдерибизди так билбешибиз мүмкүн. Балдарды эмне үчүн урушуп алабыз? Көбүнчө өзүбүздүн сезимдерибизди так билбегенден. Балким биз абысыныбызга, балким биз жолдошубузга, балким кайын энебизге, балким өзүбүздүн апабызга ачууланып атышыбыз мүмкүн. Бирок ал нерсени биз жакшы сезбейбиз дагы. Алардын кандайдыр бир биздин көңүлүбүздү ооруткан сөз айтты, биз унутпай коебуз, же болбосо өзүбүздү басып коебуз же көтөрүп коебуз дагы. Бирок ошол урушубузду же ачуубузду Ахмет шырылдатпа балам, секин. Урушубузду балдарыбыздан чыгара алабыз да, көп учурдачы балдарыбызга катуу кыйкыра алабыз. Демек, дагы учурда дагы кайсындай мисал келтирсек, мисалы, сиз мисалы үчүн кафеге же тойго мындай ыңгайсыз туфли кийип алдыңыз эле, ыңгайсыз туфли кийип алдыңыз, бутуңуз ооруду, анан кийин чыдап жүрө бердиңиз дагы, үйгө келерде мисалы үчүн бутуңуз ооруп келгенде жолдошуңуз кечинде келип, мен кафеде нормальный чай иче албадым, келчи үйгө келип чай ичели, мага үйдөн эле тамагын жасап берчи, же болбосо дагы могуну эртең ишке барат элем, мына кийимимди жууп үтүктөп койчу деген сөз айтса, биз аябагандай ачууланып кетебиз да. Анткени биз тойдо бутубуз ооруп, ички чыдап, эмоциябызды, сезимдерибизди, Ахмет чыкпа балам аяка дедим го. Чыкканга болбойт. Сезимдерибизди, эмоцияларыбызды жашырып, чыдап, бутубуз ооруганында чыдап отура бердик. Анан кийин үйгө келгенде ошол жумушты айтканда биз жарылып кетишибиз мүмкүн да. Анткени биз сезимдерибизди сезбегенден. Чындап, мисалы үчүн, күйөөбүзгө жарылып кыйкырып бакырган учурубузда биз ойлошубуз мүмкүн, күйөөбүздүн ошол тойдон келгенде кийин түндө мага тамак жаса, же болбосо эртеңки кийимдеримди үтүктөп жууп даярдап кой деген сөзүнө ачуубуз келди деп ойлошубуз мүмкүн. Жок, балким биз мурда эле кылып жүргөн ишибиз болушу мүмкүн, балким мурда эле түнгө чейин, балким таң аткыча чейин уктабай иштерди кылып жүргөнбүз, балким түнгө чейин аны эртеңки кийимдерин даярдап берген учурларыбыз болушу мүмкүн. Бирок биз ошол сөзүнө эмес, чындап келгенде биз ошол кафеде 6 саат, 8 саат дейбизби, же 4 саат, 5 саат дейбизби, бутубуз ооруп туфлиде кыйналып жүргөн абалыбызга жинибиз келип, ошол абалыбызга чыдай албай,
күйөөбүзгө кыйкыра беришибиз мүмкүн да. Мындайча айтканда биз туура эмес адресатка, туура эмес адамга эмоциябызды көрсөтө алабыз. Андан кийин күйөөбүз дагы ошого жараша жооп айтат, анан уруштар, конфликттер чыгышы мүмкүн. Демек биз эмне үчүн жиним келип атат, эмне үчүн ачуум келип атат, эмне үчүн мен кыжыгат болуп атам, эмне үчүн мен коркуп атам, эмне үчүн мен тынчсызданып атам, эмне үчүн мен бир нерсеге санаа аркап атам, эмне үчүн бир нерсеге мени мындай немеге ойго салып атат деп так билгенибизде бул нерселер болбойт экен. Эми сезим качан, кайдан келди, кимге келди, ошону так билишибиз керек экен да. Мисалы үчүн жанагы кафеде оор ыңгайсыз бут кийимде туфлиден келди. Чыдап жүрө бердик, же болбосо бүгүн күндүзү кайнеңиз сизге кандайдыр бир сөз айтты же кошунаңыздан бир жаманыраак сөз уктуңуз, бирок сиз унутуп калдыңыз дагы, бирок кечинде ошол маани бербедиңиз, кошунаңызга ачууңуз келди, бирок маани бербедиңиз дагы, анан балаңызга кыркып чыгарып алышыңыз мүмкүн. Демек, анын үчүн эмне кылабыз? Бунун дагы өзүнүн бир техникалары бар экен, балким билетирсиздер. Билбегендер үчүн айта кетсем, демек биз тынч бөлмөгө, тынч жерге отурабыз дагы. Болгону бир 3 мүнөт, 5 мүнөт же 10 мүнөт убакыт кетиши мүмкүн. Балким башында көнбөсөк, жарым саат убакыт кетиши мүмкүн. Тынч отуруп көзүбүздү жумуп, мен эмнеге кыжыгат болуп атам, мен эмнеге коркуп атам, мен эмнеге тынчсызданып атам, мен эмнеге ачууланып, таарынып атам деп өзүбүзгө өзүбүз суроо берип тынч отурабыз дагы. Анан өзүбүзгө суроо беребиз. Суроо бергенибизде бүт ошол болуп өткөн окуяларды эстейбиз дагы. Мен мына жерге жиним кетти, мына жерге ачууланыпмын, мына жерге мен таарыныпмын, мына жерде мен кандай десем, ушул сөз мага жакпаптыр деп туруп так билесиз. Жана сезимдин атын сөзсүз түрдө так атайсыз. Мен күнөөлүү сезип атыптырмын өзүмдү, ал мени күнөөлөп атыптыр, же болбосо ал күнөөлүү деп мен ошого капа болуп атыптырмын, мен ушул нерседен коркуп атыптырмын, мен ушул нерсеге өчөшүп атыптырмын, ушул нерсеге жек көрүп атыптырмын, өч алгым келип атыптыр деген сыяктуу кандай болбосун сезимдериңизди так атын атаганда гана ошол нерсе мындай сезим эстетикалык мындай эмне деп коет, экологичный деп коет. Эстетикадан адашып кеттим, кечиресиздер. Экологично мындай таркайт и жазылат. Мындайча айтканда туура болуп, мисалы үчүн эмне үчүн тынчсызданып атам дегениңизде, ошол нерсени тапканыңызда, ошол сезимдин атын так атаганыңызда өзүңүз жаныңыз жаялып, тынчсызданасыз, жүрөгүңүздүн лакылдап соккондору тынчтанат, өзүнө келет, жана сиз балдарыңызга балким катуу кыйкырып урушуп алуудан өзүңүздү сактай аласыз. Ошол көнүгүү менен иштесеңиздер жакшы. Мен өзүм үстүнөн иштөөдө башында таппай аткам, сезимдеримди билбей аткам, жүрөктөрүм өзүнчө эле кыжылат болуп, лакылдап ойноп, бир нерсеге жүрөгүм толкунданып, бирок эмне экендигин билбей ушуларым көп болгон. Качан гана ошо сезимдерим менен иштей баштаганда, ушул жүрөгүмдүн баягы лакылдап соккону, өзүнчө эле жүрөгүмдүн дүкүлдөгөнү, эмне үчүн бир нерсеге кыжылат болуп кыйналган абалдарым кадимкидей кеткен. Анан эмне үчүн кыжыгат болдум деп башында узак убакытка өзүмдү тапчу элемин. Азыр так ажырата билем. Мен бул нерсеге жиним келди, бул нерсеге ачууландым, бул нерсеге капа болдум деп билем. Ал үчүн мен отуруп деле иштештин кереги жок. Так эле билип калдым да. Бул убакыттын өтүшү менен кадимки көрүнүш болуп калат, и өзүңүз менен точно так иштей алууну үйрөнүп каласыз. Ал эми эмоция эгерде мындай чыңалган, өтө мындай куур чабалда болсо, кокусаң катуу жинибиз келе турган учур болсо, катуу ачууланып турган моменттер болуп калган болсо, 8-14 мүнөткө чейин жашайт деп айттым эмоциянын чыңалган учуру. Эмоция чыңалган учурда биздин мээ 2 бөлүктөн турат экен да. Бир бөлүгү логика бөлүгүнөн, бир бөлүгү эмоция бөлүктөн. Биз катуу баягы толкунданганда, корккондо, сүйүнгөндө иш кылсак кандай болбосун, эмоция чыңалган учурунда биздин акылыбыз жабылып калат экен да, логикалык мээнин бөлүгү жабылып, токтоп иштебей калат экен. Анан ошол ачуу үстүндө чечим чыгарба, ачуу үстүндө план түзбө, ачуу үстүндө ушпа дейт го, ошол ачуу үстүндө биз көп баягы кылмыштар чыгып кетет, көп деп коет, айтылбаган сөздөр айтылып кетет. Ачуу үстүндө эмоция учурунда баягы чоң конфликттер чыгып кетет, проблемалар башталып кетет. Демек, ошол эмоция ошол 14-8 мүнөттүн ичинде акыл жабылып калгандыгынын натыйжасында мындай жаман
окуялар болуп кетиши мүмкүн. Демек 8-14 мүнөт чыңалып турган учурунда эмне кылат экенбиз? Эгер мусулман динин катуу карманган болгон болсок, зикир чалабыз жерге отурупчу, зикир кылабыз же болбосо ошондой бир баягы диний неме дубаларды айтышыбыз мүмкүн. Же болбосо санайбыз, 100дөн 1ден 100гө чейин, 100дөн тескери 100, 99, 98, 97, 96 деп тескерисинче санайбыз, анткени логиканы жандырышыбыз керек да. Же болбосо терезени карап туруп мен эмнени көрүп атам, булуттарды, асманды, дарактарды, машиналарды көрүп атам деп өзүбүзгө айтабыз кадимки эле. Албетте бул кызыктай учурашы мүмкүн, бирок ошол моментте эмоциялар таркап, логикалык мээ иштеп баштайт да, жана баштайт экен да. Ушундай кылып өзүбүздү башкарабыз, же болбосо ошол жерден тынч эшикке чыгып кетип же жалгыз бөлмөгө кирип кетип, өзүбүздү терең мындай тынчтанып жаткан абалда же отурган абалда бош кармайбыз. Ошондой эле сөзсүз түрдө терең терең дем алабыз. Ушул көнүгүүнү жасаганда биздин мээбизге менде баардыгы жайында, менде тынч, менде мындай тынчтык абал деген маалыматтар, сигналдар мээге кетет дагы, мээнин логикалык бөлүгү ачылат. Анан эмоциялар сөзсүз түрдө баягы градусу пасайып төмөндөй баштайт. Анан биз туура чечим чыгара алабыз, туура уруша алабыз, туура сүйлөшө алабыз. Мына ушундай. Демек, эмоциялар менен ушинтип иштешет экенбиз. Так, бул сабактын ошол бала тарбиясында жана өзүбүздү балдарга болгон конфликтке өтө мааниси бар. Биз балдар менен урушуп кетпеш үчүн өзүбүздүн эмоциябызды башкарганды жана сезимдерибизди так ажыратып түшүнгөнгө билишибиз керек. Биз чындап эле балага ачууланып атабызбы? Балага жинденип атабызбы же башка себептенби? Көпчүлүк учурда апалар биз балдарга урушканыбызда баланын жоруктарына 98-90% дейин, мейли 90% баланын жоруктарына ачууланбайт экенбиз. Көбүнчө биз өзүбүздүн проблемабызга ачууланат экенбиз, өзүбүздүн көйгөйүбүздөн улам балдарыбызды урушуп экенбиз да. Мисалы, настроенияңыз жакшы мезгилде балаңыз идишти сындырып койсо, макул эми, этият кылсаң болот, тазалап кое алып кой деп коебуз дагы. Настроениябыз жок болуп, күйөөбүзгө ачууланып турган учурда, же болбосо кайсы бир учурда, же болбосо жүрөгүбүз баягы сезимдерибизди ажырата албай, бир нерсеге кыжалат болуп турган учурда балабызга жок кыл ушинтип баардык идиштерди, талкала, сынды, башың иштебейт сенин деп урушуп кыйкырып алат экенбиз. Так, мына ушундай. Так, сабактын кийинки бөлүгүн өзүмчө сактап коеюн.